Улуу атамекендик согуштун ардагери Александр Филькин кан күйгөн согуш күч алган 1944-жылы Польшада 11-артиллериялык полкунда согуштук аракеттерге катышкан. Ал кезде болгону 13 жаштагы Александр полктун уулу болгон. Жаркын келечек үчүн жаштайынан партизандык отрядтарга аралашып, фашисттик баскынчылыкка каршы күрөшкөн. Каардуу согуш күндөрүндө ата-энесинен ажыраган ардагер улуу жеңиштин 78-жазын тосууда. Учурда согуш ардагери Манас районунун май айылында кызы Тамара Лаврентьеванын колунда жашап жатат. Улуу жеңиштин 78 жылдыгын утурлай Кыргызтелеком ачык акционердик коомунун Талас облустук филиалынын кызматкерлери ардагерди куттуктап келишти. Талас областында жалгыз ветераныбыз бар экен да. Анан биз өзүбүздүн Кыргызтелеком ишкананын атынан интернетти дагы телевизор приставкасы менен зортугусу менен коюп бердик. Мынакей баласын официально берип коёбуз. Телевизор поставили. Все, пускай смотрят на здоровье. Еще раз спасибо большое. Кыргызтелеком ишканасы ардагердин үйүнө азыркы замандын талабы болгон жогорку ылдамдыктагы бекер интернет орнотуп беришти. Кыргызтелеком ачык акционердик коомунун кызматкерлери жыл сайын 9 май улуу жеңиш күнүнө карата ардагерлерди куттуктоо, аларга сый-урмат көрсөтүүнү салтка айлантышкан. Алардын катары жыл санап азаюуда. Арабызда көзү тирүүсүндө аларга жетиштүү деңгээлде көңүл буруп, эрдигин даңазолоо бүгүнкү муундун милдети дешет. Бул турмуш деген учурагуш экен, мезгил деген. Бул согуштун бүткөнүнө 78 жыл болуп калган экен. Ушул акыркы ардагер иштеп атабыз. Буларды эч качан унутпашыбыз керек. Буларды азыр ушулардын жакшылыгын эч качан унутулбайбыз. Ушу биздин эгемендүүлүгүбүздү эмес сактап калышты. Ошонун ичинде ушул Фиткин аксакалыбыз катышкан экен. Анан Кыргызтелеком ачык акционер коомунун атынан өзүбүздүн бир аз эмебиз бар, сыйлыгыбыз бар эле, ошону бүгүн тапшырып, бул кишини эч качан унутпашыбыз керек. Ыраазычылыгыбызды билгизибиз керек. Бул күнү Бакайбанк ачык акционердик коомунун Талас областындагы филиалынын жетекчилиги согуш ардагери Александр Филькинди улуу жеңиш күнү менен куттуктап, сыйлуу белектерин тапшырышты. Улуу атамекендик согуштун күнүнө арналган, жеңиш күнүнө арналган майрамга куттуктап коелу деп келдик. Өзүңүздөр айткандай, күндөн күнгө биздин ардагерлерибиз саны катары азайып келип атат. Баардыгыбыз биргеликте ушул ардагерлерибизди сыйлап, жакшы мамиле, жакшы сыйыбыз көрсөтө албасак, өткөндө өкүнүп калбайлы деген эле ой менен келип атабыз. Бул биринчи келишибиз эмес. Александр Николаевичка буга чейин келип турабыз. Колубуздан келген салымыбызды, белектерибизди берип келгенбиз. Жана ниетибиз бар да, буюрса 100-кө чыкса, Александр Николаевич буюрса, Кудай кааласа, ошого чейин келип куттуктап берип турабыз деп. Май айылында жайгашкан Шабданбек Кочкорбаев атындагы орто мектебинин окуучулары дагы ардагерди унутпай, анын келечек муун үчүн жасаган зор эмгегин баалашып, аз болсо да жашаган чарбагын тазалап, сый-урмат көрсөтүүнү колго алышкан. Ар бир жылы ушинтип 9-майда жеңиш күнүн эстеп, вечераныбыз Филькин чоң атабызга келип, ушинтип жардам беребиз. Ар бир күндөрдө ушинтип жакшылык жамандыктарын эстеп, көңүлүн алып, жана карылар күндөрүндө дагы ушинтип келип жардам берип турабыз. Ар кимисине белектерден берип, көңүлүн көтөрүп, жөн эле аракет кылышкан жок да. 4 жыл согушту, 4 жыл биз үчүн ушинтип күрөштү. Биздин ушул жакшы күндөрүбүз үчүн өздөрүнүн болгон нерселердин баардыгын жандарында кыйышты. Ушинтип бир аз болсо да белектерин берип, көңүлүн алып, кубантып, көңүлүн көтөрүп туруш керек да. Улуу атамекендик согушка Кыргызстандан 365 000 жоокер аттанган. Алардын 150 000ден ашыгы курман болгон. Ал эми 5 000ден ашык жоокер дайынсыз кеткен. 73 кыргызстандык жоокер Советтер Союзунун баатыры намына ээ болгон. Учурда бардык аймактарда улуу жеңиштин 78 жылдыгын майрамдоого камылгалар көрүлүп, иш-чаралар өтүүдө. Өз өмүрүн элдин эртеңине арнаган баатырлардын баа жеткис эрдиги эч убакта унутулбайт. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Манас району.